Малым болгондой өлкө жетекчилиги Тулпар системасынын ишин колдоого алган. Буга байланыштуу БПЦКГ компаниясын мындан ары да өз ишин жакшыртууга жана системаны модернизациялоого даяр. 2024 жылдын 23 октябрында системанын кеңири модернизациялоого даярдоо алкагында операциялык системаны оптималдаштыруу боюнча пландалган техникалык иштер жүргүзүлдү. Иш убактысында системанын үзгүлтүүгө учурашын болтурбоо максатында иштер түнкү саат 12ден түнкү саат 3кө чейин аткарылган. Бирок иштердин аякташы пландалган убакыттан узакка созулуп, таң эрте айдоочулар валидаторлордо сменаларды ачууда убактылуу көйгөйлөргө туш болушту. Саат 9:30 карата көйгөй тез арада жоюлуп, Тулпар төлөм системасы толук калыбына келтирилди. Тулпар системасы жалпы иштебей калган учурда, эгерде жарандын башка жол менен төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда жүргүнчү жол акысын төлөбөй коюуга укуктуу. Бул үзгүлтүүгө байланыштуу Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын каржылык чыгымдары ОСО БПЦ компаниясы тарабынан толук кайтарылып берилет. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз жана түшүнүү менен кабыл алганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.